29 октябрь күнү Kuwait Sports Club стадионунда Кыргызстан саат боюнча 20:30да Түркменстандык Аркадак жана Кыргызстандык Абдышата клубтарынын oyunu башталган. Бетешке чейин ар түрдө эксперттер эки команданын күчтөрү бирдей экенин, oyun 2-2 же 1-1 эсебинде бүтүшү мүмкүн деген ойлор айтылган. Бирок oyundун алгачкы 10 мүнөтүнөн тарта Аркадак клубунун оюнчулары арт артынан борбордук бөлтөн топту алып өтүп, дарбазага сокку жолоп жатышты. Абдышата чабуулга чыкканда 3-4-3 тактикасын өтүп, коргонууда 5-4-1 тактикасы менен oyun көрсөтүштү. Oyunun 27 мүнөтүндө Түркменстандын оюнчулары эсеп санын ачышты. Экинчи гол 49-мүнөттө кирип, Аркадак клубу ишенимдүү түрдө оюнду жеңди. Абдышата Аркадак клубу 2023-жылдан бери официалдуу беттештерде жеңилүү ызасын тарта элегин эске алуу менен ойногондой болду дейин десек, ата мекенди клубдун коргонуусунда жалгыз гана бир Браузман калып жатты. Жана жогорку сызык менен көрсөткөн оюндан пайдаланган Аркадак клубунун оюнчулары биринчи голду так эле борбордук бөлүктөн топту тартып алуудан баштаган. Ал эми экинчи гол 49-мүнөттө бурчтан көтөрүп берүүдөн кирди. Абдышатанын коргоочусу Самантур Шамурзаев өзүн карап жаткан оюнчуну көз жаздын калтырып, натыйжада каршылаш гол киргизип кетти. Жалпылуу айтканда Аркадак клубунун машыктыруусу жакшы иш алып барган. Керектүү зоналарды тороп, оюнчуларын жендетүүгө аракет кылышты жана контр чабуулардан кармап, өз мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып кетишти. Абдышатанын старт курамына берилген баа: дарбазачы Марсель Исламкулов. Марсель Исламкуловдун киргизилген голдорго эч кандай катачылыгы жана күнөөсү жок. Ал буга чейинки учурларда куткарып жата калса 1-1 чыгуудан дарбазасын коргоп калган. Жалпылуу айтканда көрсөткөн оюну 7,9 деген баага татыктуу. Шамурзаев Амантур. Түркменстан экинчи голду киргизген оюнчусун кармоо анын милдети болчу. Жана ал оюнчуну кое берип жиберди. Натыйжада гол кирип кетти. Ал эми алдыга топ жылдыруу жана өнөктөшкө пас берүү менен пайдалуу аракеттер кылып жатты. Жалпылап айтканда 6,7 деген баа берүү туура деп эсептейбиз. Oyun талаасында көзгө дароо көрүнгөн Браузман бүгүнкү коргонууда жакшы эле оюн көрсөттү. Болгону жалгыз төмөнкү позицияда ойногондуктан ага каршылаштар тараптан прессинг көп болду. Жана ага берилген баабыз 6,9. Магомед Узденов Кыргыз премьер-лигасында дагы Браузман менен жуп болуп оюн көрсөтөт. Бирок бүгүнкү оюнда ал жарым коргоочуларга жакыныраак орундашып, натыйжада Браузманга прессинг көбүрөөк жасалды. Жана ага берилген баабыз 6,2. Бекжан Сагынбаев Кайрат Чыргалбек уулунун жогорку чабуулга чыгуусуна өлгө болуп, анын арт жагын кайтарып жатты. Бирок ошентсе да биринчи гол оң канаттан өттү жана ал тарап Бекжандын позициясы болгон. Бекжанга берилген баабыз 6,2. Жыргалбек уулу Кайрат, Фархат Мусабеков, Теймур Чариев, Эрболот Абаев, Жумашев Атайдан турган Абдышатанын жарым коргонуусуна 6,1 деген баа берилди. Эмнегедир Эрбол Фархат Кайраттан көп алдыга топту жылдырууларды күткөнбүз. Бирок Аркадак клубунун коргоочулары аларга дагы бир аракет кылдырышкан жок. Ягырдын оюну бүгүн жүрүшпөгөн сүдү. Ага каршы 4 Аркадак оюнчусу болуп, ага ачык позиция беришкен жок. Берилген баабыз 6,1. Абдышата азыркы учурда 3 бай менен Б тайпасында экинчи орунда турат. Кийинки беттеш 1-ноябрь күнү Мальдивдик Мазия спорт клубуна каршы болот. Эскерте кетсек, АФК Чакыруу лигасынын кийинки этабына ар бир тайпанын биринчи орун алган командалар чыгат. Кийинки оюн Аркадак каршылашына жеңилсе жана биз өз каршылашуучусу эл эсеп менен жеңсек, голдук айырма менен биринчи орунга көтөрүлсөк болот. Болбоду дегенде экинчи орунга Аль Араби клубун жолотпой, экинчи орун менен деле чыгып кетсек дагы жакшы. Интернет желесинде ар түркүн букмекердик сайттарда Абдышата Аркадак клубунун оюну туурасында маалыматтар ачык жазылган жана бул оюн сүйлөшүлгөн болушу мүмкүн деген ишектенүү бар. Бирок антсе да Абдышатанын оюну жаманdoого эмес, мактоого арзыйт. Себеби буга чейин Дордой алай клубтары көрсөтпөгөн оюнду жетишкендикте кантип Абдышата көрсөтүп жатат. Сиздин оюңузча Абдышата тайпалык этаптан чыга алабы? Комментарийге өз оюңузду жаза кетиңиз.